Дүйнөнүн белгилүү инсандары ислам динин кабыл алып, мусулмандарга боор тартып тургандары жүрөктү жылытат. Чындыгында ислам динин кабыл алган атактуулар абдан көп. Бирок бүгүн биз ошол атактуулардын ичинен 5-өөнү сиздерге сунуштайбыз. Дал ошол атактуулардын эмне себептен ислам динин кабыл алышканын билгиңиз келсе, анда бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видеону баштаардан мурда каналга катталууну унутпаңыздар. Лев Николаевич Толстой. Орус элинин жазуучусу, ойчул, орус адабиятына чоң салымын кошкон Лев Николаевич Толстой мусулман болуп ислам динин кабыл алган. Жазуучу Кудай жөнүндө философиялык көз караштарды, трактаттарды, адамдын жан дүйнөсү, билими, сүйүү жана жашоонун маңызы туурасында көптөгөн акыл ойлорду билдирип келген. Улуу жазуучуну ислам динин кабыл алганы үчүн жакын адамдары түшүнбөстүк менен андан баш тартышкан. 1870-жылдарда жазуучу өлүм, күнөө темаларына көбүрөөк басым кылган. Жазуучунун аялы Елена Векилова Толстойдун балдары дагы исламды кабыл алышаарын каалап жатышат деген маалымат берген. Ага кошумча, эгерде адамга эки динди тандоого койсо, акылдуу киши сөзсүз түрдө исламды кабыл алат. Анткени Кудай бир гана жана Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деген сөзгө бекем карманып, жаратканга жалынганыбыз оң деп айткандары да калган. Майк Тайсон. Экс-чемпион Майк Тайсон темир тордун артында отуруп ислам динин кабыл алган. Ислам дининде алган аты Малик Абдул Азиз. 2010-жылы Меккеге барып намаз окугандыгын өзүнүн интернет баракчасына жазып чыккан жана өз сөзүндө "Мен Аллах бар экендигине ишенем жана мени туура жолго салат деп ишенем" деп өз оюн билдирген. Мухаммед Али. Мухаммед Али биринчи аты Кассиус Клей. Оор салмактагы дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. Ислам динине 1965-жылы кирген жана анын мынтип айткан сөзү бар. "Мен мусулманмын. Мусулман динин кабыл алганыма 20 жыл болду. Мени баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Боксер катары жана чынчыл адам катары. Ислам дини адам өлтүргүчтөрдүн дини болсо жана туура эмес жолго алып бара турган болсо, мен ислам динин кабыл алмак эмесмин. Мусулман дини таза, тынчтыктын дини. Ойлоңгула" деп айткан. Өзүнүн жашоосунда жакшы күндөрү көп болгон, бирок Арафатка барып сыйынган күнү эч бир күнүнө теңелгис күн болгон. Кеч ойлонуп калганына гана өкүнгөн. Дагы бир жашоом болгондо мен ислам динин тандамакмын деп айткан. Майкл Джексон. Бүткүл дүйнөгө таанымал поп музыкасынын королу аталып келген Майкл Джексон терең ишеним менен келме келтирип ислам динин кабыл алган. Мыкты ырчынын мусулман болуп калышына 90-жылдын башында исламды кабыл алган бир тууган байкеси Жермейн Джексондун кошкон салымы абдан чоң болгон. Майкл билимдүү жана тажрыйбалуу шейхтерден сабак алып, ислам улуту деген кыймылды уюштуруп, анын лидери болгонго да жетишкен жана бош убактысынын баардыгын Куранды окуганга арнаганын айткан. Исламдын принциптерин терең түшүнгөн Майкл Бахрейн борборундагы мечиттердин курулушуна миллиондогон доллар бөлүп, Дубайдагы бир нече мусулмандык бирикмелерге өзүнүн эсебинен банктан акча которуп бергени маалым болгон. Ал дүйнөдөн кайтканда дагы бир туугандары мусулманчылыкты бекем кармап, алакан жайып, бата кылып, Куран окушуп жерге беришкени Майкл Джексондун мусулман экендигин дагы бир жолу даңазалаган. Уилл Смит. Белгилүү кино жылдызы Уилл Смит ислам динин кабыл алган. Ислам динин кабыл алгандыгынын бирден бир себеби Мухаммед Али аттуу кино тасмасына тартылып жатып, акырындык менен ислам динин түшүнгөн. Мухаммед Алинин жашоосун кызыгуу менен изилдеп, ошону менен бирге ислам динин изилдеп чыгып, ислам дининде чындык бар экендигине ишенип, ислам динине кирген. Эгер жогорудагы адамдардын ислам динин кабыл алганына кубансаңыз, анда аянбастан эле лайк баскычын басыңыздар. Дагы кандай видеолорду көргүңүз келет, аны комментарийге калтырыңыз.